Кыргызстандыктар коронавируска каршы вакцинанын экинчи дозасын ала баштады. ЮНИСЕФ Билим берүү министрлигине мектеп окуучуларына керектүү буюмдарды берди. Кубанычбек Жумалиев депутаттык мандатынан ажыратылды. Бишкекте 7 өлкөнүн ырчылары катышкан эл аралык фестиваль өтөт. Өлкөдө акыркы бир күндө 1435 адам вакцина алса, алардын ичинен 108-ине вакцинанын экинчи дозасы сайылды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен билдиришти. Билдирүүдө айтылгандай, өлкө аймагында жалпы 12265 адам эмдөөдөн өттү. Аймактар боюнча алганда, Бишкекте 1104 адам вакцина алды. Ош шаарында 1106, Чүй облусунда 1259, Ош облусунда 4120, Ысык Көл облусунда 938, Талас облусунда 372, Нарын облусунда 562, Жалал Абад облусунда 2259, Баткен облусунда 545. Эскерте кетсек, 29 мартта Республикалык иммунопрофилактика борбору Кытай өлкөсү тарабынан берилген коронавируска каршы Sinopharm вакцинасынын 150 000 дозасын алган. Эмдөө 25-28 күн аралыктык камтуу менен 2 ирет жүргүзүлөт. Вакцинаны алгандан кийин терс учурлар каттала элек. ЮНИСЕФ менен Катардын Кыргызстандагы кайрымдуулук фонду Билим берүү жана Илим министрлигине 175 мектеп буюмун жана 700 сумка берди. Бул тууралуу министрликтин баспасөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, пандемия шарттарында министрлик бул буюмдарды 2021 жылдын сентябрында жаңы окуу жылынын башталышына карата аярлуу топтордогу балдарга, атап айтканда башталгыч класстын окуучулары арасында бөлүштүрүп берет. Мектеп буюмдарын өткөрүп берүү 20 апрелде Билим берүү жана Илим министринин орун басары Надира Жусупбекованын, Катардын Кыргызстандагы кайрымдуулук фондунун директору Алсамана Мохаммада Хомама жана ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлү Кристин Жолмдун катышуусунда өттү. Бирбол фракциясынан жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев депутаттык мандатын тапшырды. Бул тууралуу БШКнын баспасөз кызматы билдирет. Маалыматка караганда, Жумалиев өз ыктыяры менен арыз жазып, мандатынан ажыратылган. Анын ордуна парламентке Бирбол партиясынан Аманкул Токтомамбетов депутат болуп келет. Эске салсак, Кубанычбек Жумалиев коррупцияга шектелип кармалган. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту тарабынан ага карата тергөө аяктаганга чейин УКМКнын тергөө камак жайында камоо түрүндө башкаруу чарасы каралды. Кийинчерээк Жумалиев мамлекетке 1 миллиард сом төлөгөн жана анын башкаруу чарасы өзгөртүлүп, сыртка чыкпоо жөнүндө тил катынын негизинде бошотулган. Абдулас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында СССРдин эл артисти Болот Миңжилкыев атындагы 4-чү эл аралык опера искусствосунун фестивалю өтөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин баспасөз кызматы билдирди. Иш-чара 21 апрелден 25 апрелге чейин болот. Фестивалга Орусия, Казакстан, Тажикстан, Туркия, Өзбекстан, Украина жана Кыргызстандын опера сахнасынын жылдыздары, мыкты вокалисттери катышат. Көрүүчүлөргө дүйнөлүк опера классикасынын шедеврлери, театрдын репертуарындагы мыкты чыгармалар тартууланат. Ал эми 23 апрелде гала концерт өтүп, анда улуттук, чет элдик жана орус классикасынын мыкты чыгармалары жаңыра турганы айтылды.